Өтүп бараткан аптада өкмөт башчы Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүктүн коллегиясына катышты. Премьердин айтымында Жалал Абад облусу өнөр жай, энергетика жана туризм чөйрөсүндө олуттуу потенциал бар аймак. Бирок бул тармактардын өнүгүүсүнө тиешелүү деңгээлде көңүл бурулбай жатат. Мисалы, айрым жарандар өз каражаттарын салып жеринде өндүрүш ишканаларын жана жумуш орундарын түзүп жаткан инвесторлордун иштөөсүнө мүмкүнчүлүк бербей жатат. Буга болсо жергиликтүү бийлик аракет көрбөй жатат. Айыл чарбасында 2,8% өсүш Жалал Абад үчүн бул аз да. Мен ойлогом бир 4%дын тегерегин берет деп. Ошон үчүн ошого жетели бардыгыбыз тең. Энергетика тармагынан кубансак болот. Тоо кен боюнча биринчи орундасыңар. Кум төрү бар, бирок тоо кен боюнча силер биринчи орундасыңар. ГЭС боюнча биринчи орундасыңар. Токой боюнча биринчи орундасыңар. Экинчи экономика болгонго мүмкүнчүлүк бар. Экинчи экономика деген чүйдө менен бирдей болуп иштегенге Жалал Абад областындыкы бар. Ошого бардыгыбыз аракет жасаш керек. Жана айыл өкмөттөр менен объектилерди ачуу боюнча жакшылап көңүл бөлүңүздөр. Ананда аймак айыл чарбасындагы түшүмдүн жана кирешенин көрсөткүчү боюнча Чүй областынан кийин эле экинчи орунда болуш керек болчу. Облустун жери түшүмдүү келип, климаттык шарты өтө жакшы. Бул артыкчылыктарды да колдоно билүү керек. Туризм боюнча Жалал Абад облусунда дагы өтө жай өнүгүүдө. Бул багытта жергиликтүү бийликтин жасап жаткан кадамдарын көрбөй жатам, деди Абылгазиев. Жаңы технология айыл чарбасына алып келишибиз керек. Жалал Абадта бүт шарт бар. Суунун баары Жалал Абадта да. Токтогул суусу полностью Жалал Абад менен өтөт. Буякта көк арт, дарыянын баары агып атпайбы? Ошондойлорду алып барып көргөзсөңөр балдарга. Кредиттик ресурстар баары келди. Быйыл 2 миллиард сом региондорду өнүктүрүүгө. 4 миллиард сомдон ашык кумтөрдүн акчасы келет. Региондорду өнүктүрөбүз деп. Ошого мынакей аракет кылгыла, жазгыла, 2ден 3дөн өзүңөрдүн проекттерди даярдап алып баргыла. РСК банк, Айыл банк берет. Сапаттуу продукция чыган деген баарына бериш керек. Ар бир айылда үлгү боло турган ишкер болуш керек. А муну даярдаш биздин милдетибиз. Бул сапардын алкагында премьер Өзгөн районунун Бостон айылындагы орто мектептин ачылышына катышты. Анда Мухаммедкалый Абылгазиев учурдагы экономикалык реформалар биздин балдардын келечеги үчүн жасалууда, деди. Билимдүү эл эч качан кедей, эч качан муктаждык менен жашабайт. Азыркы заманда билим гана жагы менен өнүгүүгө туура жана бир гана жол ушул экенин турмуш өзү тастыктап атат. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу жаратылыштагы жана нефти, газ менен бай болбосок дагы бизде өзүбүздүн элибиз, таланттуу элибиз бар. Элибиздин ичинде ушу маданият менен билимге умтулган эл экенибизди биз ушундай көргөзүп атабыз. Биздин багытыбыз ушул. Балдарыбызга келечегине эмне керек болсо, ошонун бардыгына шарт түзүп берели деп атабыз. Балдарыбыз билимдүү болсо, балдарыбыз башка элдердин балдарына атаандаш, алардан артык болсо, бизге нефти, газдын анча деле мааниси болбойт. Ушунун баары тең сөзсүз түрдө бизге өзүнүн жыйынтыгын берет. Өкмөт башчы билим берүү тармагынын өнүгүшү үчүн өкмөт тараптан жасалып жаткан иштер тууралуу айтып, билимдүү коомду түзүүдө ата-энелердин дагы ролу чоң экенин белгиледи. Мугалимдерге дагы болгон шартты түзүп берип, бүгүн быйыл мынакей бюджетибизден 30%га чейин мугалимдердин айлыгын көтөрүп бердик. Мал менен, жер менен алактуу болбойт. Мугалимдерибиз сөзсүз ошол өзүнүн көңүлүн мектептеги балдарга сабак берүү жагына бурса экен деп атабыз. Муну дагы ушул мугалимдерибиз баалайт деген ойдобуз. Азыр алды 30 миңге чейин, 35 миңге чейин айлык алып калышты. Анан экинчиси эне аталар, урматтуу эне аталар, сөзсүз түрдө ушу балдарды үйдө тарбиялаганда дагы билимге деп тарбияласаңар деп ойлойбуз. Өкмөт айыл чарбасын каржылоо 8 долбоорун бекитти. Дегеле бул проект айыл чарбасын жана жалпы эле реалдуу экономиканы өнүктүрүүнүн маанилүү инструменти болуп саналат, деди премьер-министр өкмөттүн жогоруда айтылган токтомуна кол коюп жатып. Премьердин айтымында айыл чарбасын каржылоо 8 долбоору боюнча жылда 10 миңден ашык киши жеңилдетилген насыя алат. Аны ишке ашырууга 1 миллиард 250 миллион сом каралды. Бул чакан жана ири айыл чарба өндүрүүчүлөр, ошондой эле кайра иштетүү өнөр жайын каржылоого жумшалат. Долбоордун жалпы суммасы быйыл 6 миллиард сомдон ашат. Бул учурдагы чарбаларды гана эргелештирбестен, экспорттук потенциалды арттырып, азык-түлүк коопсуздугун сактайт, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Айыл чарбасын каржылоо 8 долбоору бул негизинен биринчи кезекте үрөнчүлүк жана асыл тукум мал чарбаларын колдоого жумшалат. Ири чарбаларды колдоо менен биздин экспорттук потенциалды көтөрүүгө сөзсүз түрдө жол ачат. Анан биз бүгүнкү күндө
негизги мисалы айтып жүргөн кайрашетүү маселеси дагы бул айыл чарба 8 долбоорунда сөз түрдө мындай колдоого алынат. Ушул кайрашетүү чарбаларына 6%дан бүгүнкү күндө сөзсүз берилет. 8%дан бүгүнкү күндө ушул иштеп аткан биздин үйрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларына 10%дан бизде иштеп аткан майда чарбаларга берилет да. Бюджетти туура пландоо аны жоготуусуз аткарууга оң таасирин тийгизет. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асырандиев Финансы министрлигинин 2019 жылдын жыйынтыгын чыгарып, 2020 жылдын милдеттерин талкуулаган коллегиясында билдирди. Коллегияга мындан тышкары өкмөт аппарат жетекчиси Самат Кылжиев да катышты. Самат Кылжиевдин ою боюнча жалпысынан республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнүн көрсөткүчү жаман эмес. Ошол эле учурда кемчиликтер дагы бар. Мисалы, ресурстарды пландоо жана бөлүштүрүүдөгү иштер сапатсыз жүргүзүлүүдө. Салык органдарында кирешенин кошумча булагын табуу боюнча кошумча чаралар кабыл алынган жок. Пландоо иштери сапатсыз болгон. Республикалык бюджетке олуттуу таасир эте турган ушул жана башка маанилүү маселелерди чечүү үчүн салык жана бажы жолжоболорун фискалдаштыруу системасы киргизилүүдө деп белгиледи Самат Кылжиев. Ал эми Эркин Асырандиев алдыдагы чоң милдет мамлекеттик карыздарды төлөө. Быйыл биз 28,8 миллиард сом төлөшүбүз керек. Жылдан жылга төлөөнүн суммасы жогорулап турат. Сүйлөшүү жана конверсия жолу менен мамлекеттик карыздар боюнча төлөмдү кыскартуунун механизмдерин карап чыгуу зарыл деди. Муну менен катар дотациядагы айыл өкмөттөрдүн санын кыскартуунун зарылдыгын кошумчалады. 2020 жылдын ичинен 40 айыл өкмөттү дотациядан чыгаруу. Жылдын аягында булардын эсебинде калган калдыктар кээ бир учурларда жыл бою берилген суммадан ашып кетип атат дегенчи. Тышкы карыз жана 22-23төн баштап пиковый башталат деп атпайбы? Биз муну өз күчүбүз менен эле төлөйбүз деп атабыз да, же реструктуризацияны да караштырабызбы? Тышкы карызды ошо реструктуризация кыла турган болсок, бул алдын ала башташ керек да, анткени ал маселе да тиги кредиторлор менен тез каралып, тез чечилбейт да. Ушул аптада өкмөттө өлкө аймагына коронавирустун келүүсүн алдын алуу жана жайылышына жол бербөө боюнча республикалык штабтын жыйыны бир нече ирет өттү. Кытайдагы Кыргызстандын элчилигинин маалыматы боюнча вирус жуккандардын арасында биздин жарандар жок. Ал эми Кыргызстандын Япониядагы элчилиги саякат кемесиндеги мекендешибиз инфекцияны жуктурушу ыктымал деген маалымат. Кыргызстандык менен кеменин бир бөлмөсүндө чогуу болгон жарандын коронавирус чыгып жаткандыгына байланыштуу чыгышы мүмкүн экенин билдирди. Бирок анын абалы канааттандырарлык. Дене табы көтөрүлгөн жок, бейтап туруктуу кароого алынды. Ал дагы өзүн жакшы сезип жатканын айтууда. Белгилей кетсек, Кыргызстан Кытай Эл Республикасынын коронавирустун жайылышына каршы аракеттенүүсүнө жардамдашуу максатында гуманитардык жардам жөнөттү. Жүк негизинен Кытай тараптын өтүнүчүнүн негизинде антисептик жана зыянсыздандыруучу каражаттар, жеке коргоочу каражаттардан түзүлдү. Агроөнөр жай тармагында жогорку квалификациялуу адистер болмоюнча ата мекендик айыл чарбанын мүмкүнчүлүктөрүн толук кандуу ишке ашырууга мүмкүн эмес. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик жеке өнөктөштүк программасынын алкагында уюштурулган агрономдордун республикалык конференциясында билдирди. Өкмөт башчынын айтымында союз тарагандан кийин солгундап калган айыл чарба тармагы акыркы жылдары өрүш ала баштады. Бул өлкө жарандарынын замандын жана рыноктун талабын өздөштүрө билүүсүнө байланыштуу. Bizde iki problema пайда oldu, же болбосо iki мүмкүнчүлүк пайда oldu. Бул биринчиси рынок ачылды, чоң рынок ачылды. Өзүбүздүн өсүмдүктөрдү сатканга. Бирок экинчи көйгөйүбүз өсүмдүк жагынан ушунчалык бир экономикага таасир тийгизе турган экспорттук потенциалга ээ боло албай атабыз. Азыр айыл чарбасын каржылоо 8 программасы 8 жылдан бери келатат. Мына быйыл ушу сапатка өтөлдү деп атабыз. Сапаты барга кредит беребиз. Эмне өсүмдүк айдайт, кайсы жерде айдайт, анан кандай түшүм алат. Мына ушулардын баарын тең өзүбүз көзөмөлдөп банктар аркылуу жардам берели деп атабыз. Мухаммедкалый Абылгазиев айыл чарба продукцияларынын сапатынын начарлашына жана суроо талаптын төмөндөшүнө кептелбеш үчүн системалык ыкма менен иштөө керек деди. Адистер жетиштүү болуш керек. Өзүнүн рыноктук механизмдерин колдоно турган агрономдор иштеш керек деп атабыз. Өнүккөн мамлекеттерди карап турсак, агрономиядагы ветеринария сыяктуу жеке менчик жагына барыш керек. Сөзсүз түрдө ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө үлгү боло турган бизге адистер керек. Үлгү болуп, ошо элибизди сүйрөп, ошолорго үйрөтүп кете турган.
Антпесек биз ар ким каалаган үрөөнүн сеп, каалаган малын багып, эч качан сапатка келе албайбыз деп ойлойм. Ал эми экономиканын түрдүү тармактарындагы кластерлерди өнүктүрүү боюнча координациялык кеңештин мүчөлөрү менен премьер жолукканда аймактарда кластерлерди түзүү жана өнүктүрүү ата мекендик экономиканын өнүгүшүндө маанилүү роль ойнойт. Кластерлерди өнүктүрүү жана аны ишке ашырууда максималдуу түрдө пайда алуу боюнча пландарыбызды жүзөгө ашырууга убакыт келди, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Кластердик мамиле бул биздин региондорду өнүктүрүү менен дагы анан тармактарды өнүктүрүү экөө бир айкалышат да. Көп жылдан бери айтылып келаткан нерсени эми чогулуп алып баардыгыбыз жасашыбыз керек. Бир багытта иштегенге келишибиз керек да, баарыбыз тең ушул сүйлөшүп алып, кайсы тармакка ар бир финансылык институт жана мамлекеттик министрликтер жана уюмдар кандай салым кошот, ушу менен жылышыбыз керек. Бул жерде сөзсүз түрдө бизнес менен макулдашып, бизнеске жардам берип, колдоп, мыйзам жагынан колдоп, экинчи жагынан административдик ресурстарды ушул жака колдонушубуз керек. Жайыт маселеси, токой маселеси, суу маселеси, коммуникация маселеси боюнча биздин көз карашыбыз баардыгы пайда болду да. Ушулардын баары тең, мен ойлойм, ушул кластердик саясатыбызга абдан чоң салым кошот. Кластерлерди түзүүдө айыл чарбасы жана кайра иштетүү артыкчылыктуу багыттардан болуп саналат. Муну менен катар жеңил өнөр жай тармагында атаандаштыкка жөндөмдүү болгон тегүү кластерин өнүктүрүү дагы милдети турат. Өкмөт башчы кластерлерди түзүү үчүн ушул жана башка багыттарды санады. Дүйнөдөгү кайсы тарапка өнүгүп атканын, Кыргызстандын экономикасы кандай артыкчылыктары бар экенин, өзгөчө органикалык, экологиялык таза продукцияларга артыкчылыктары бар экенин баарыбыз уже түшүндүк. Эми азыр сөздөн эми ишке өтүшүбүз керек. Мына былтырдан бери биз бюджеттен бөлүнүп аткан же болбосо башка бир булактардан бөлүнүп аткан каражаттарды сапатка бөлөлү деп атабыз. Мурун эми дыйкан алам десе эле эмне өстүрүп атасың, анча талап койбой берчү элек. Мал чарбасына деле ошондой талап койбой берчү элек. Көп ошолор айланып жүрүп кайра базарларга келчү эле соода саттыкка. Азыр болсо багыт менен ар бир ала турган финансылык каражаттар бара турган биздин ишкерлерге, дыйкандарга сөзсүз түрдө анализ кылышыбыз керек. Белгилей кетсек, Кыргызстандын экономикасында кластерлерди өнүктүрүү боюнча координациялык кеңешке Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду, экономика, айыл чарба министрликтери, Кепилдик фонд жана РСК банк менен айыл банктар кирди. Ушул эле жыйында өкмөт башчы өлкө тарыхында алыскы районго соода логистикалык борборун уюштурууга миллиондогон доллар салууга ниеттенген ири инвестор мамлекеттин эч кандай кепилдигисиз алгачкы ирет келгенин, бирок жергиликтүү эл менен мамиленин жасалма түрдө бузулушунан улам компания долбоордон чыгууга аргасыз болууда, деди. Инвестиция каяка келет? Тышкы инвестор болсо дагы, ички инвестор болсо дагы тынч жерге келет, туурабы? Акча каражаты. Анан ушундай саясатты мындай тескери жака бурган көрүнүш болду кечөө. Элге туура эмес түшүнүк жаратып, өзгөчө жаштардын оюн буруп, инвесторлорго каршы ушундай бир көрүнүш болду. Анан мына кечөө өкмөт баш тарткан жок бул жерден. Биз эми муну да улантабыз. Инвестор өзү чочуп, коркуп, өзү баш тартып атат. Себеби дегенде бир эле инвестордун өзүнүн бизге берген убадасы боюнча 280 миллион доллар. Мындан тышкары 10го жакын башка өндүрүштө жогорку технологиядагы товарларды чыгара турган, өндүрүштө кое турган милдеттери бар болчу. Анан азыр эми чет мамлекеттен 280 миллион долларын алып келген киши андай көрүнүштөр менен иштеше албайт да. Азыр жерде айтып атышат, биздин өзүбүздүн инвесторлор салсын деп. 25 жылдан бери салыш керек эле да. Аны көтөрүш үчүн чоң мамлекеттин чоң инвесторлору көтөрөт. Өкмөт инвестордун милдеттерин кылдаттык менен аныктап, долбоорду ийгиликтүү жүзөгө ашыруу үчүн бардык шарттарды түзүүгө аракет кылды. Мамлекет тараптын эркин жана толук колдоосун сезгендиктен, инвестор ири масштабтуу курулуш иштерине даярдыктарды көрүп, долбоорду ишке ашыруунун активдүү фазасына киришкен. Бирок долбоорго караманча каршы болуп тургандардын басымдуу бөлүгүн жаштар түзгөнү өкүндүрөт, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Өкүнүчтүүсү жаштарыбыз айтып атат, биз мал багып жүрө берели деп. Малдын санын эсептетип көрдүм бизде Кыргызстанда и рыноктогу баасы канча деп. Кыргызстанда болгон малдын баасы балким көбүрөөк, балким азыраак бааладык. Бирок орточо баасы 133 миллиард сом экен бизде малдын баасы. Ошондо долларга айлансак 1 миллиард 900 миллион доллар экен.
жанагы өндүрүштүк логистикалык болборго салганда 1 миллиард долларга чейинки өндүрүштүн өзү салынмак. Мындан тышкары эгерде 10 миң эле жумушчу орун түзсөк, 1 жылда 1 миллиард 800 миллион сом айлык болуп тарамак. Ошол жерди арендага берген айыл өкмөттүн өзүнө 1 жылда 120 миллион сом түшмөк. Bir айылга. Биздин экономикабызга, элибизге, мамлекеттин түптүүлүгүнө кызмат кылчу долбоорлорго каршы чыккандар бул чыккынчылыкка барабар да. Өкмөттүн бүгүнкү күч аракеттери буга чейинкилердин олуттуу катачылыгынын кесепетин тартууда. Мындай ири инвестордун кетишине биринчи кезекте ири долбоорду экономиканын флагманы кылуунун ордуна коррупциянын уюгуна айлантып, өлкөнүн кызыкчылыгына чыккынчылык кылуунун, жаратылышты кыйратуунун мисалы болуп калган мурда кабыл алынган чечимдерге карата элдин ишенбөөчүлүгү түрткү болоорун өкүнүү менен билдиребиз. Ошол эле учурда жарандардын оюн эске алынбай, жергиликтүү элдин кызыкчылыгы корголбой калган, деди премьер. Бирок буга карабастан өкмөт мындан ары да өлкөгө ири инвесторлорду тартууну уланта бермекчи жана Кыргызстанда ишкерлик жүргүзүү үчүн шарттарды түзөт. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун төрагалыгы алдында Кыргызстан менен Россиянын кайчылаш жылын өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин жыйыны болду. Кубатбек Боронов кайчылаш жылдын алкагында пландалган иш-чараларды жогорку деңгээлде уюштуруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Жыйында иш-чаралардын планы, ошондой эле уюштуруу маселелери талкууланды. Белгилей кетсек, кайчылаш жылдын салтанаттуу ачылыш аземи 27 февралда Москвада өтөт. Эри шаркак жылдын алкагында 200дөн ашык иш-чараны өткөрүү пландалды. Өкмөт мамлекеттик кризистик борборлорду түзүүнү пландап жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова Сезим кризистик борборуна барган учурда билдирди. Вице-премьер үй-бүлөдөгү зордук зомбулукка дуушар болуп, балдар менен реабилитациялык борбордо убактылуу баш калкалап, адистерден психологиялык кеңеш алып жаткан кыз-келиндер менен сүйлөшүп, зордук зомбулуктун бардык түрү бул кылмыш экенин түшүнүү керектигин белгиледи. Муну менен катар Бишкек жана Ош шаарларында жакын арада 2 мамлекеттик кризистик борбор ачылат. Бул мезгил талабы, деди вице-премьер-министр. 180 күн зордук зомбулукка каршы деген бир кампания баштадык. Өкмөт тарабынан комплекстүү план иш-чарасы бекитилген. Анан ошол жерде биз караганбыз. Бул мыйзамга ылайыктагы мамлекет тарабынан сөзсүз түрдө мамлекеттик кризистик борборлор болуш керек. Анан биз акыркы жолу улуттук кеңеште ушул маселени караганда айрым биздин эксперттер дагы ушундай сунуштарды беришти. Балким мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптердин негизинде азыркы иштеп аткан кризистик борборлор менен мындай бир кызматташууга барсаңар жакшы болот беле деген ойлорду. Анан ошол максатта биз болсо буга чейин дагы ушу эки тарыхы бар, тажрыйбасы топтолгон эки кризистик борбор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Бул Сезим Бишкекте, анан Ошто Ак Жүрөк. Анан алдын ала алар болсо эми мындай макулдогун билдирип атышат. Бирок кээ бир мындай жанагындай процедуралык нюанстар бар. Ошолорду сүйлөшөлүк деп мына бүгүн дагы чыгып көрүп, балким чынында эле биз мамлекет тарабынан ошол каржылап берсек, булардын уже жана мен айтып кеткендей тажрыйбасы бар, программалары бар, атайын программалар, инфраструктура түзүмдөрү бар. Анан ошондой бир принципте кызматташсак деген оюбуз бар. Баткен шаарында Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын жыйыны болду. Белгилей кетсек, бул делегацияларды эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери жетектейт. Аталган жолугушууга аймактык күч түзүмдөрдүн жетекчилери, Баткен жана Согжо облустарынын башчылары катышты. Вице-премьер-министр Акрам Адымаров чек ара маселелерин чечүү боюнча мындай жолугушуулардын жана биргеликте жүргүзүлгөн иш-аракеттердин маанилүүлүгүн белгиледи. Өз кезегинде Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Иброхим Кыргыз тарап менен маселелер өз ара түшүнүшүү жана жылуу коңшулук маанайда чечилерине үмүт арттарын билдирди. Жыйында өкмөттүк делегациялардын чек аранын долбоордук чиймеси боюнча мындан аркы иштери, ошондой эле чек ара коопсуздугун жана кызматташтыгын бекемдөө тууралуу маселелер талкууланды.